Муздаткычка кандай азыктарды сактоо кооптуу? Токсиколог кайсы азыктарды муздаткычта сактоо кооптуу экенин айтып берди. Көптөр муздаткычтын температурасы өтө төмөн болсо, кээ бир азыктар, мисалы жашылчалар, мөмө жемиштер, чөптөр, сүт азыктары тезирээк бузулаарын жакшы билсе керек. Мен банандарды жана башка экзотикалык жемиштерди, мисалы мангону муздаткычка сактоону сунуш кылбайм. Мындай азыктар тезирээк карарып, газдарды бөлүп чыгарат. Картошка, помидор жана пиязды да муздаткычта сактоого болбойт. Алар тезирээк карарып кетип, керексиз химиялык реакцияларды бөлө баштайт. Мөмө жемиштерди да муздаткычка эмес, ачытуу процесси башталбашы үчүн күн нурлары түшпөгөн жерге коюу керек, деп кеңеш берет токсиколог. Эксперт белгилегендей, ар кандай жашыл түстүү жемиштер да суукка чыдашы кыйын. Алар үчүн, ошондой эле мөмөлөр үчүн салкын, бирок өтө төмөн температура жок жерди табыш керек. Ошондой эле токсиколог бал, консерванттар жана нанды муздаткычта сактоо сунушталбай турганын эскертет. Нандагы тирүү бактериялар муздаткычта ачый баштайт, нымдуу болуп, көк пайда болот. Нанды тоңдурууга гана болот. Эриген нан жаңы бышкан нанга караганда пайдалуураак, деп белгиледи эксперт.